Эртеңки күн бүгүн башталат. Бул акылман сөздүн маанисин жашы жетип пенсиясын тариздеп документ топтой баштаган жаран түшүнүүгө аргасыз. Бул мүнөз өзгөчө улуу муунубузда калыптанган. Анткени алар Советти орун көрүп калышкан. Совет бийлиги өз жарандарынын социалдык колдоосу катарында пенсия төлөмдөрүн минималдуу керектөө корзинасынын деңгээлинен кем эмес өлчөмдө кайра берип турчу. Ошондуктан советтик бир да жаран кийин канча пенсия ала тургандыгына кызыгып да койчу эмес экен. Кыргызстанда расмий булактардын маалыматын ачсак, Казакстан менен Орусиянын үлгүсү менен пенсиянын топтомо компоненти киргизилгени маалымдалынат. Жөнөкөй тили менен айтканда, ар бир иштеп жаткан жаран социалдык фондко маянасынын 10% төлөйт. Анын 8% учурдагы пенсионерди каржылоого, 2% жарандын өз топтомо эсебине которулат. Пенсиялык каражаты 3 бөлүктөн турат. Базалык бөлүгү 3170 сом. Бул акчаны мамлекет камсыздайт. Жарандын стажына карабай милдеттүү түрдө төлөнөт. 2022 жылында бул төлөмдөргө мамлекеттин 15 миллиард каражаты сарпталган. Улуу муунга жакшы көңүл бурулбады. Ооба, пенсиябыздын базалык бөлүгү көтөрүлдү. Жыл сайын 1-октябрдан баштап камсыздоо бөлүгүнө кошумча төлөмдөр болууда. Бирок бул өмүр бою ак кызматын мамлекетине арнап иштеген жана маңдай тери менен тапкан өзүнө гана тиешелүү болгон каражаттар. Пенсионерлердин жашоо шарттарын жакшыртуу максатында инфляцияга учуратпай, пенсия бөлүмүн жогорулатып туруу мамлекеттин ыйык милдети. Бул милдет баш мыйзамыбыздын 44-беренесинде белгиленген. Расмий маалыматтарга көңүл бурсак, учурда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун маалыматы боюнча өлкөдө 790 миң пенсионер катталган. Ата энеме карабаган балдардын келечеги жок, карыларга кам көрбөгөн мамлекеттин этекиси жок деп бекер айтылбаса керек. Өткөн жылынын ноябрь айынын аягында Кыргызстан Пенсионерлер союзу коомдук бирикмесинин кезектеги пленуму болуп өтүп, адаттагыдай негизги маселелеринин бири социалдык фонддун ишине токтолуу болду. Учурда расмий бийликтин өкүлү социалдык фонддун жетекчилигинин коомдук уюмдарынын чакырыктарына көңүл бурбай калганы өкүнүч туудурат. Болбосо мамлекетке жанын аябай кызмат өтөгөн аксакалдардын сөзүнө көңүл бөлүп коюшса ашыкча болмок эмес. Наблюдательный советке бирди киргизбесе, анда соцфондко биз акырат айтабыз. Меморандум түзүлгөндөн кийин биз ошонун негизинде иштешибиз керек. Эчтеке жок ушул убакка чейин жетишкенбиз. Бул сиздерге алдан чоң минус болуп атат да. Эмгек коргоо министрлигине айта турган бир сөз бар. Мен орун басарыма 1-октябрда чалып айтышат. Шайка уюштура турган болсок, сиздерден эмне жардам? Мен атама айтам да, силерге тамак берейин деп атам. Билиме барам, бергилечи. Бул акылга чыйбаган нерсе да. Бизде эчтеке жок дейт. 50 жылдан ашык бирге жашагандар тизмесин бергиле деңер. Жан талашы 50 жылдан ашыктын баарын кыдырып, үй бүлөсү менен түшкөн сүрөтү менен деди. Аны жан талашы уюштурдумбу? Бир күнү кайра айтты, болбойт экен ал. Өзүңөр эле ошол жерден 1-октябрь күнү эптеп ыраазы кылып койгула. Бул эмне? Ар бир айылда 50 жыл бирге кол кармашып жашагандар 100 эмес да, 200 эмес да. Менин айлык көзүндө 17 экен. Ошолор чыкырып, өзүңөргө жанагындай чыкырганыңарды да билем. А жерде бир эме ваза же бир кружка берилет. Чыкырып бир жакшыраак болбой баратса, ошондо бизге айтсаңар, мынакей, биз могуларды бир жакшы ыраазы кылып эме дедик элек. Силердин колдон айылдагы лидерлердин колунан эмне келет десеңер, биз ошондо жардам берип, анан чоң бир иш-чара болмок да. Ошонун баары болбой жатпайбыз. Камерабыз чагылдырган учур өткөн 24-жылынын ноябрь айынын аягында Тарых музейинде өткөн Кыргызстан Пенсионерлер союзунун пленуму. Мүчөлөрү өлкөгө зор салым кошуп, аты элге таанылган адамдар. Алар каржы системасында иштеген эксперттердей социалдык тармакта түзүлгөн кырдаалды талдоосу бир нече саатка созулуп, Тарых музейи дебаттардын аренасына айланды. Аксакалдардын мүдөөсү бул тармакта түзүлгөн маселеге кайдыгер карабай, өкмөттүн аракеттерин колдоп, тармактын кийинки иштерине көмөк көрсөтүү деген таризде кабыл алынуусун көздөөрү бышык.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда орто эсеп менен кичи жана орто бизнесте ошондой эле тигүү өнөр жайларында иштегендердин 75% салыктар жана камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөйт. Мындай шарттарда татыктуу пенсия менен камсыз кылуу дээрлик мүмкүн эмес. Өлкөнүн салык жана социалдык төлөмдөрүн акыркы жылдары салык кызматы аткарып келген. Пенсиялык системаны тең салмактоо үчүн бир пенсионерге 3 төлөөчү туура келиши керек. 3дөн азыраак болсо тынчсыздануу олуттуу себеп болуп эсептелинет. Тынчсызданып отура бербей, тиешелүү кызматтар олуттуу кадам издеши барс. Анткени айтылган пенсиялык системаны салмактоочу күчтөр өлкөдө жетиштүү. Алар орто жана бизнес менеджментинде түптөлгөн мыйзам бузуулар, көмүскө экономикалык аракеттер. Анткени салыктарды жашырууда кичи жана орто бизнес атайын салык режиминен пайдаланып, мобилдүүлөк иш алып барганынын далили. Азыркы кезде көпчүлүк пенсионерлердин жашоо шарттары абдан төмөн экендигин айтышыбыз керек. Алардын көпчүлүгү бала бакырасынын жардамы аркылуу же болбосо ушул күнгө чейин иштеп келгени дем берип гана жашап келет. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр көптөгөн чет өлкөлөргө салыштырмалуу биздин коомго жат көрүнүш катары бааланууга жатат. Өзүңөргө белгилүү болгондой 2011-жылдын 26-июлунда Кыргыз Республикасындагы улгайган жарандар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамдын биринчи беренесинде мындай деп белгиленген. Ушул мыйзам улгайган жарандардын толук кандуу жашоосуна, коомдун экономикалык жана саясий турмушуна катышуусуна, ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциясына, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык өздөрүнүн жарандык милдеттерин аткарууларына мүмкүндүк берүүчү жагымдуу жагдайларды түзүүгө багытталган мамлекеттик саясатты аныктайт деп турат. Төлөөчүлөрүнүн чоң категориясы дыйкан чарбаларынын мүчөлөрү. Алар 39,5% түзөт. Алар жердин аянтынын гектарына символикалык ставкалар боюнча 8 сомго жетпеген суммадагы салык төлөшөт. Дыйкан чарбаларынан түшкөн төгүмдөрдүн жалпы көлөмдөгү үлүшү 0,7% гана түзөт. Ошол эле учурда социалдык фонддун бюджетинин 40%га жакыны аларга пенсия төлөөгө багытталат. Учурунда эл чарбасын колдоо таризинде кабыл алынган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү мезгили келип жетти. Ошондуктан бул мыйзам ченемдерине өзгөртүү киргизүү учуру келип жеткенине мезгил күбө. Түшүндүрмө иретинде өлкөдө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөндөр 2 субъектке бөлүнөт. Жалпы төлөөчүлөрдүн саны 1 миллион тегерегинде болсо, бул сандын жарымы биз сөз кылган дыйкан чарбаларынын өкүлдөрүнүн төгүмдөрү жеңилдетилген эсеп аркылуу болгондуктан абал теңсиздикти жаратып, пенсионерлер коомунда негизсиз нааразычылык туудурусунда. Алардын пенсиясынын өлчөмү камсыздандыруудан эмес, негизинен базалык бөлүктөн турат. Социалдык фонддун бюджетинин 40% фермерлердин пенсиясына жумшалат. Бул теңсиздикти жаратып, пенсиянын аздыгына негизсиз нааразычылыкты, пенсияны жогорулатуу талабын жаратууда. Пенсияны төлөгөнгө келгенде жалпы бюджетибизден 29 миллиарды кайта пенсия төлөөгө кетет. То есть төлөгөн акчасы 0,06% болот бизге. Биз кайта чыгаша калганда 29 миллиард болот. 200 миллион төлөп атса 29 миллиард чыгаша калып атабыз. То есть бизде жана врачтар, мугалимдер, госслужащийлер төлөп атышпайбы? Муниципалдык служащийлер, маданият кызматкерлери 20 000 сом айлык алса, анын 17%-ын мамлекет төлөп берет, жумуш берүүчү төлөп берет. 10%-ын болсо айлыгынан карап калат. Жалпысынан 27% болуп 4800-5000 сом айына төлөп калат 20 000 айлык болсо. Ал эми ошол төлөмдөрдүн туруктуу бөлүгүн камсыздагандар, мамлекеттик кызматты аркалагандар, мугалимдер, врачтар, бюджеттик мекемелердин кызматкерлери. Алар социалдык фондко төлөнгөн төлөмдөрүнүн 96,4%-ын камсыз кылышат. Аталган мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын эмгек акысынын 27,25%-ы бухгалтериядан эле кармалат. Мамлекет пенсияны бир казандан төлөп жатат. Ал топтомдордун олуттуу санын мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлер толтурууда. Соцфонддун ичинде мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду катталган.
бирок фонддун ишин серепчилер натыйжасыз деп белгилешет. Бүт дүйнө жүзүндө жана өнүккөн дүйнө жүзүндө социалдык фонддор өзүнүн программасы менен иштейт. Англияда Маргарет Тэтчер келгенде айткан, мен мамлекеттин эсебинен 800 гана фунт стерлинг пенсия бере алат экенмин деп туруп, пенсиялык фондду багытып жиберген да, ошондо булар акчаны ойнотуп атып азыр 1 триллионго жеткен. Эң бай социалдык фонд Англияныкы. Эмне үчүн социалдык фонд өкмөттүн чөнтөгүн карап отурат? 25-жылдан баштап 100 миллиардка жетет. Мамлекеттин бюджетин жеп атасыңар. Пенсиялык фонд менен топтомо пенсиялык фонддун айырмасы 2 башка. Муну туура түшүнүңүздөр. Пенсиялык фондго 8% кармалса, 2% топтому фондго кармалат. Бул кошумча компонент катары биздин системага 2010-жылы гана кирген. Бул системада азыркы күндө 64-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркек кишилер, 69-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аял кишилер гана катышат. Бул келечектеги дагы бир пенсияга кошумча жөлөк катары киргизилген компонент. Эмне үчүн мамлекеттин бюджетинен жакынкы учурда социалдык фонд 100 миллиард акчага муктаж болуп, мамлекеттин талап толугу боюнча суроо берет. 74 миллиарддын канча миллиарды республикалык бюджеттен каржыланат. Бул жанагы эле түшкөн салыктардын эсебинен бюджет аркылуу келип жаткан республикалык ассигнование. Кыргызстан пенсиялык системасынын көйгөйү жергиликтүү фондолук рыноктордун чабалдыгы деп сындашат талдоочулар. Ага көмүскө экономиканын таасири да өз үлүшүн кошууда. Учурда орто эсеп менен кичи жана орто бизнесте тигүү өнөр жайында иштеген кызматкерлердин 75% салыктарды жана камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөгөнү жөнүндө маалымат жарыяланып жатса да, учурда салык кызматтары бул тармакка көңүл бура албай жатканы, коомдук көзөмөлдүн жетишсиздиги деген пикирди коомдук уюмдарынын өкүлдөрү жашырбай айта башташты. Социалдык фонду биздин пенсионерлер союзу менен бирдикте конкреттүү айкын беренелерди иштеп чыгып, толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизүү мезгилинин талабы. Анткени мыйзам маселелерге жазуу жүзүндө калбай, практика жүзүндө толук иштей турган мыйзам болууга тийиш. Өнүккөн мамлекеттерде биринчи ирет айрылуу катмарга көңүл буруп, улуу муңга айрым мамиле менен жашоого ыңгайлуу шарттарын түзүп берүүнү колго алып келишет. Демек, бүгүнкү териштирүүнүн каарманы болгон социалдык фондунун жетекчилиги өз көзөмөл кеңешине коомдун өкүлдөрүн тартып, алардын оюн угууга убакыт келгендей. Анткени калкка кызмат өтөгөн тармактар өз вазифасында буйртма берген катмардын пикирине шайкеш иш жүргүзүүсү шарт эмеспи? Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенине быйыл 10 жыл болот. Өнөктөштүк уюмдарга мүчө болуп киргенде социалдык тармакты камтыган программалар милдеттүү түрдө кабыл алынганы боюнча маалыматты ачалы. Салыштырмалуу Белоруссияда улгайгандардын жашоо шартын жакшыртууга 46 тапшырма каралган. Биздин өлкөдө социалдык өнүгүүнүн программасында болгону 3 максат камтылган. Алар үй бүлөлүк медицина борборлорундагы геронтология кызматын негиздөө, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жөлөк пулдарды кароо жана жашоо сапаты төмөн адамдарды ишке орноштуруу. Кошумча милдеттемелерди кабыл алууга мезгил жетти. Коомчулуктун сунуштарына көңүл буруу абзел. Министрликтердин баарына кирип чыктык. Баары тең жакшы балалар жакшы сөз айтат, кетебиз бүтү ошо бойдон унутулат. Биз тамак бер деп айтып аткан жокпуз. Тамак берүү жолуна коюлуп калган бир карыялар күнүнө 1-октябрь бар экен, ошого чакырышат экен. Тандап себеби бюджеттин акчасы жок. А биз болсо бүт жерлерде уюмубуздун төрагаларын, уюмубузду үйрүшүп алгандан кийин төрагалардын баары тең колунан келишинче жардам берип ошого чай берип атат да. Бул эмне жардам эмеспи мамлекетке? Социалдык министр, эмгек министри, соцфонд бизге рахмат айтып туруш керек да. Силер ушинтип атпырсыңар, рахмат деп. Биз жерлерде ошол жакшылык иштерди кылганда социалдык министрлик, эмгек социалдык министрлиги, соцфонддун өкүлдөрүн сөзсүз чакыргыла деп атабыз. Керек болсо медицинадан чакырып койгула деп. Кээ бир райондордо ошону башташты. Бул башатты. Ошондуктан мен буга мындай ачуум келсе дагы кичине эмоцияны токтотуп атканым, жана айтып кеткен, уулгайып калган менен катуу сүйлөгөн болбойт экен, бирок
катуу сүйлөгөнгө бизди мажбур кылып атышат. Ошол эле Евразиялык биримдигине кирээрде Беларусь өлкөсүндө бекерпоздукка каршы мыйзам нормалары кабыл алынган. Социалдык бекерпоздорду милдеттүү түрдө жумушка тартуу менен милдеттүү салык төлөтүү аракети коомдун колдоосуна татыган. Аларды көчө шыпыртып, талаа жумуштарына тартышат экен. Ошондой талаптар өлкөбүздө кабыл алынса, салык төлбөгөндөрүнүн саны миңдеп саналган борбор калабыз Бишкек тазалык ишканасы жок эле таза болуп калмак деген ой келет. Көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.